Бардыңыздарга салам жолдойм. Урматтуу менин каналымдын катталуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү видеом лимон жөнүндө болмокчу. Эң пайдалуу цитрус жемиши лимон жөнүндө болмокчу. Лимон бул элдик медицинада, косметологияда кеңири колдонулат. Лимондо көптөгөн витаминдер, фосфор, В группасындагы витаминдер, А, С витамини, магний, цинк көп. Лимондо айрыкча калий көп, калий микроэлемент өтө көп. Лимон калий болсо мээнин иштөөсүнө, нерв системасынын иштөөсүнө оң таасирин тийгизет. Сууга кошулган лимон бөйрөк ооруларынын алдын алат. Айрыкча бөйрөккө таш пайда болсо эритип чыгарууга жөндөмдүү. Таш пайда болуусун алдын алат. Кантип лимонду туура пайдалануу керек? Мына сиздер көрүп турган бир лимонду орточо чоңдуктагы жука кылып кесип алдым. Тегерек кылып кесип алып, мына термоска, 1 литрлик термоска салып, кайнак суу коюп үстүнө 1 литр кайнак суу оозун бекем жаап, таңаткычан коюп коебуз. Эртең менен ач карын, тамактан мурун 30-35 мүнөттөн ичүү керек. Ушул термостагы сууну, лимон кошулган, 1 күн аралыгында ичип түгөтүү керек. Ар тамактын аралыгында ичип түгөтүү керек. Сууга кошулган лимон сезгенүүгө каршы күрөшөт организмде. Сууга кошулган лимонду дайыма ичип жүргөн адам ашыкча, салмак менен жабыркабайт. Эгер адам ашыкча салмактуу адам ичсе, арыктатканга жөндөмдүү. Лимон суусун дайыма ичип жүргөн адам грипп оорусунан алыс болот. Лимон жүрөк ооруларынын алдын алат, кан тамырларды тазалайт. Эми сиздерге лимондун терс таасирин айтып кетейин. Лимон ашказанда кычкылдуулук жогору болгондо, курч кармаган жарада, подаграда, тиш эмали өтө сезгич болсо, лимонго аллергиясы барларга пайдаланууга болбойт. Лимондун зыянынан пайдасы өтө көп. Дагы бир айтып кете турган нерсе, ичиги ашказанда эрозиясы барлар үчүн эртең менен 50 грамм жылынып кайнатылган сууну ичкенден кийин 15 мүнөттөн кийин ичүү зарыл. Мына ушундай кылып, мен айткандай кылып лимонду пайдаланып көрүңүздөр. Бардыңыздар сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар эч качан. Биринчи байлык ден соолук. Видео жакса лайк басып, комментарийге кеп кеңешиңиздерди калтырсаңыздар болот. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.